Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маегибиздин коногу бүткүл дүйнөлүк сунний алымдар кеңешинин мүчөсү Абдышүкүр Нарматов. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Абдышүкүр мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Бүгүн сиз менен сүйлөшө турган темабыз бүгүнкү биздин мамлекетте экстремизм, терроризмдин күч алышы. Биз аны күч алды деп айтсак болот, анткени деген Сириядан келген жана Сирияда бүгүнкү күндө ошол жерде жүргөн биздин Кыргызстандын жарандары жок эмес, бар. Эгерде таптакыр жок болсо bizde ал жөнүндө темада болмок эмес. Ошондой болуп жаткандыгына байланыштуу биздин ошол жарандардын ошол экстремизм, терроризмге өтүп ошол динди ылайык көрүп жатышканын себептери эмнеде? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сөзүмдүн башында мээримдүү жана боорукер Аллах Тааланын исминен баштап, үмүт айым сиз жана сиз менен иштеген баары инсандарга ийгилик каалаймын. Кабарлар, журналистикага бир токтолуп анан сурооңузга жооп берсем, журналистика деген Аллах Табарак ва Таала кереметтүү Кур'ан-ы Керимде өзү жараткан көп нерселерге ант ичет. Биз бенделер кээде касам ичкен кезде өзүбүздүн сөзүбүздү ынандырыш үчүн, чындык экендиги үчүн касам ичебиз. Аллах Таала өзү жараткан улуу нерселерге ант ичет. Ошолордун арасында Нун деген сүрө бар. Нун вал калам ва ма ястурун. Ант ичемин калем жана калем менен жазылган нерсеге дейт Аллах Таала. Журналистика деген калем менен жазуу деген нерсе эң жоопкерчиликтүү нерсе. Ошондуктан дайым мен журналисттерге, мен сиздердин кабарлар кежиге дайым киремин, дайым кабарлар алам. Мындай ар тараптуу берилген, так берилген жакшы бир сайттардан бирөөсү. Ошондуктан ишиңиздерге ийгилик болсун. Ошонун менен биргеликте сиздерден башка дагы силер аркылуу мага мүмкүнчүлүк берип жатканыңарга ыраазылык билдирип, калемгерлерге айтарым, калем менен, бармагың менен эртең Кудай Тааланын астына барган кезде шерменде боло турган нерсени жазбагын. Эгер жаза турган болсок, элди иманга, биримдикке, ынтымакка чакыра турган, дайым ийгиликке боло турган гана нерсени жазышыбыз керек. Могу бармактарыбыз менен эмнени жазып жатабыз, кайсы сайтка кирип жатабыз, эмнени бөлүшүп жатабыз, эртең жараткан Аллах Тааланын астына барып жооп берер күн бар. Ошондуктан Кудайдан корколу, дайым жаза турган болсок, чындыкка, ынтымакка, дайым биримдикке, ар тараптуу так маалыматтарды берүүгө аракет кылалы. Журналисттерге иштерине ийгилик каалайм. Андан кийин сиздин сурооңузга. Терроризм, экстремизм. Террор, үркүтүү, коркутуу. Бүгүнкү күндө ушул өтө бардык ааламдын башын ооруткан чоң бир көйгөйлүү маселелерден бирөөсү болуп калды. Негизинде террористтин улуту же дини болбойт. Террорист бир мусулман боло албайт, мусулман террорист болбойт. Эмне үчүн бүгүн койнунда котур ташы бар, же болбосом туура эмес багыттарга кирип кеткен инсандар ар бир жерде пайда болуп атат. Ошолордун катарында биздин деле Кыргызстандын кээ бир мекендештерибиз сиз айткандай Сирияда башкада жүрүп жатат. Буга айтайын дегеним, бүгүнкү күндө 21-кылым курал жарак көтөрүп, автомат менен же башка менен жихад кыла турган, газат кыла турган заман эмес. 21-кылым массалык маалымат каражаттар аркылуу адамдардын идеологиясына, пикирине жихад кыла турган заманда жашап жатабыз. Бүгүн келиңиз, кичинекей Кыргызстанды алып көрөлү. Мисалы, спорт көрөм дегендерге 24 саат спорт каналыбыз бар. Кабарлар десек, кабарлар каналдары бар. Ошондой эле музыка каналдары бар. Түрдүү кино, фильм каналдары бар. Бирок биз Кыргызстанда 90% мусулманбыз деп көкүрөгүбүзгө урган менен, ошол мусулмандарга так маалымат берген биздин бир булагыбыз барбы? Тилекке каршы Кыргызстан мусулмандар дини башкармасында же биздин Ислам университетинде айына бир жолу араң чыгарган газетабыз бар. 6000-7000 нускадан чыгат. Бул Кыргызстан элине жетеби? Бүгүнкү күндө ошол өзүнүн дини жөнүндө маалымат алайын деген инсандар дайыма кээде ушундай телевидение аркылуу же дини башкарманын аттестациядан өткөн, туура багыт берген, же Кыргызстан сыймыктанган Чубак ажы сыяктуу, Максат Дамыла сыяктуу, же жана башка алымдар сыяктуу алымдардан бир маалымат алып жатабы, же болбосом алардын шейхи, устаздары интернет болуп жатабы. Ошондуктан бүгүнкү күндө эң чоң, эгер биз келечекте муну жоёбуз десек, жанагы боштук, вакуум, ошол биздеги келечек муун балдарыбыз өзүнүн дини жөнүндө так маалымат ала турган булакты же болбосо ошону түзүп беришибиз керек. Бүгүн мисалы ЛТР же КТРден мурда 15 мүнөт жумасына 150-170 сааттын арасында 15 мүнөт деген нерсе бул эч нерсе эмес. Ал бул дегенди кээ бирлер туура түшүнбөсүн. Абшүкүр өзү чыккысы келет деп. Жок, ал ким чыкпасын,
Бирок элге так маалымат бере турган биздин булагыбыз жетишпегендиктен бүгүн көптөгөн инсандар жана вербовка деп адаштыруу, азгыруу деген туура эмес сайттарга кирип алып, ошол жерден адашкандар болуп жатат. Андан кийин биз ушул эмелерде массалык маалымат майданында уткузганыбызды мойнубузга алышыбыз керек. Ошон үчүн биздин жарандар жанагы үндөгөн жакка берилип кетип жатышат, ошо Сирияга жана башка жактарга. Андан кийинки суроом, мисалы сиз жогоруда айтып өттүңүз, ар ким өзүнүн колу менен жасаган нерсени аны бул дүйнөдө да, тиги дүйнөдө да башы менен тартат деп. Мисалы үчүн бүгүн сиз жогоруда айтып кеткен массалык маалымат айдыгында абдан көп нерселер адамды жөн жерден каралоо, же болбосо жалган ушак таркатуу, болбогон нерсени болду деп, же болбосо ал пенде кылбаган ишти ушул жасады деп моюнга коюу нерселер мына социалдык тармак көбөйгөн сайын бизде абдан көбөйүп жатат. Башка жакты билбейм, Кыргызстанда социалдык тармак аркылуу ак эле адамды кара кылып көрсөтүп койгон учурлар аз эмес. Бул боюнча дин жолунда кандай жоопту тартат? Албетте динибизде мисалы ал-бухтан деген нерсе, курдомот деген нерсе, ан-наммам ушакчылык деген нерсе, андан кийин калпычылык нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бирөө келип, мусулман сараң болуу десе, мусулман сараң болуусу мүмкүн экен. Колунда бар нерсени бирөө менен бөлүшпөй. Мусулман коркок болуу десе, мусулмандар арасында коркок болуусу мүмкүн. Мусулман калп айтабы десе, пайгамбар жок дейт. Мусулман калп айтпайт дейт. Ла ядхулу джаннатан наммам дейт. Ушакчы бейишке кирбейт дейт. Ушак деген нерсе болбогон нерсени жеткизүү. Динибизде мисалы имам Шафи рахматуллахи 4 мазхабтын бир жол башчысы өткөн бирөөсү келет да, имам Шафи паланчы сизди андай деди, мындай ашатты. Отурган чогулушта сиз жөнүндө андай деди, сиздин намысыңызды төгүп ушундай жаман жала жапты деген кезде имам Шафи айтат, ал анын тилка сахифаты, ал анын баракчасы. Кыяматта ала турган амал китеби дейт. Каалаган нерсе менен толтура берсин дейт. Башка бирөөсү бир алымга келип, паланчы сизди сөгүп жатат, жамандап жатат, эмне дейсиз десе, алым ага карап туруп айтат, шайтан сенден башка элчи таппай калдыбы дейт. Сен шайтандын элчиси болуп келдиңби дейт. Башка бирөөсү экинчи бир нерсени жамандап келген кезде карап туруп айтат, алго айтыптыр. Жанын огуна аткан кезде мага тийбей калса, сен алып келип менин жүрөгүмө сайып жатасың дейт. Мен муну айтайын деген нерсе, кээ бир инсандар туура эмес бир маалымат бирдемени жазгандан кийин негизги эң жаман нерсе сиз айткан соц тармактарда бөлүшүү, билип билбестен. Айрыкча мен мисалы мечиттерде да жамаатыма айтам, Саудияда мындай экен, муну ону менен бөлүшүп койсоң, андай мындай деген, бул калп нерселер менен эч качан бөлүшпөш керек. Аллах Таала керемети Куранда Я юхаллазина аману, о Аллахнын барлыгына бирлигине иман келтирген бенделер, инжаакум фасикун бинабайн, эгер силерге бир дининде тайкы болгон, дининде бекем болгон инсан бир кабар алып келсе, фатабайяну, аны баяндагыла. Баяндабастан аны айтып коюп, бирөөгө жеткизип коюп, бөлүшүп колуп, кийин өкүнүп калбагыла дейт. Ошондуктан ар бир нерсени такташыбыз керек. Бардыгыбыз Аллах Тааладан коркушубуз керек. Кудай Тааланын астына барып жооп бере турган баарыбыздын күнүбүз бар. Абдушкур мырза, мына бизге деген дагы бир коомчулукка түшүнүк нерсе бул теңирчилик. Теңирчилик негизи кыргыздын канына сиңип калган бир жаат десем да болот. Анткени бизде башында ошол жана арчаны үйлөтүп, ташка, сууга сыйынып келген биздин ата бабаларыбыз да болгон. Бул нерсени мүмкүн бир учурда элдер мындан кичине алыстап калгандыр. Буга карабастан бүгүн бизде теңирчилик күчөп келатат десем да болот. Бизге теңирчиликтин бир түшүнүксүз жери, ошол теңирчилер сууну, ташты, асманды карап алып, бирок ошол эле учурда Кудай жакшылык берериңди унутпа, бизди деген жамандыктан сакта деп, ошо сууну, тоону карап алып эле Кудайга жалынып аткан учурларын көп байкайбыз. Бул теңирчиликтин биздин бүгүн динге ишенүүбүздө зыяны же пайдасы барбы, же бул такыр эле бизге тиешеси жок нерсеби? Эгер биз бүгүнкү күндө жаратканга жалбарган кезде, мисалы эски китептерди окуй турган болсок, мурда Казан басма деп Татарстанда басылган, Казанда басылган китептерде, же деги эле түрк тилдүү эски китептерди окуй турган болсок, диниме Теңирим деп Аллах Тааланы көздө тута турган болсок, Теңири деп жараткан Аллах Тааланы көздө тутуп, Алланын бир исми кыргызча Теңирим деп жалбара турган болсок, мунун эч бир маселеси жок. Бирок ошол эле кезде айга сыйынуу, уйга сыйынуу, же болбосо койго сыйынуу, же болбосо таш тоо, сууларга сыйынуу, буну Аллах Табарак бардык нерсени инсан үчүн жараткан. Ал инсандын пайдасы үчүн. Биз ага сыйынуу үчүн эмес, андан көрө биз дайыма жаратканга жалбарып дуа кылышыбыз керек экен. Бул жерде бир нерсени баса белгилеп коеюн. Бир жакшынакай, татынакай кызын тарбия кылган ата эненин кызына
бирөө жуучу келет экен, 25 жуучу келип кайтып кетет. 25 жуучу кайтып кеткенден кийин 25-инчиси өзүгө жакын караштуу адам экен, атасы келип акырын эмне болду баары эле кызымдан бир келгенден кайра келбей жатат деп бага жигит менен сүйлөшөт. Сүйлөшкөндө кызыңыз менен эми сүйлөшөйүн десем эле кызыңыздын жүзү бир уйдун жүзүндөй болуп, коркунучтуу болуп көрүнүп кетип атат. Ошондуктан качып жатабыз дейт. Анда ата билет, бул кызга сыйкыр кылынган. Динибизде сыйкыр деген нерсе маселе бар. Аны кийин ата келип аялына айтат. Өмүр жолдошум, кызыбызга ушундай болуптур. Эмне кылабыз? Дуасы кабыл боло турган, дем сала турган, сыйкырды чыгаруучу бирөөдү билесиңби дейт. Дегенде даанышман аял, мен сыйкырды чыгара турган, дуасы кабыл боло турган бирөөнү билбейм, дуаларды кабыл болуучу затты билем дейт. Кел өзүбүз Кудайга жалбаралы дейт. Ортомчу башка издебейли дейт. Түнү менен жаратканга жалбарып, экөөбүз отуруп тасбih айтып, Аллах Таалага дуа кылып чыккан кезде, көзү жумулган кезде түшүндө кайсы жерге сыгыр кылынган, дуа кылынган, бая түйүлгөн эмелер көрүнүп, алып барып бошотот. Бошоткондон кийин бир жуманын ичинде жууч келип, бир айдан кийин той болуп турмушка чыгып кетет кыз. Мен айтайын деген маселе бүгүнкү күндө тилекке каршы көп массалык маалымат каражаттарында касида хан. Касида деген сөз араб тилинде төкмө акындардын жазган ыры гана. Касида деген ыр. Бул жазылган ырлар. Бирок касида менен дем салынбайт. Касида менен бирөөдүн жолун ачпайт. Жолуңарды ачып берем, соодаңарды жүргүзүп берем. Ошону жазып жаткан эгер жолду ачууну билсе, эчак эле өзү жолун ачып парламентте отурмак. Эгер бирөөдүн соодасын жүргүзүп колунан келсе, эчак эле соодасын жүргүзүп, нөлөбөй пароходдон 5-6 контейнерди алып, үйүндө арендадан алып жыргап жашамак. Тилекке каршы бүгүн ошондой бая өздөрүнө реклама кылган эң негизги маселе мен дегенден коркуш керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз тоого, айга же сууга эмес, туура жараткан Аллах Таалага сыйынышыбыз керек, Аллах Тааладан гана сурашыбыз керек. Эгер сиз айтканда теңирчилер бүгүнкү теңирим деп, теңир сөзүндө Аллах Таалады жалгыз жаратуучуну жүрөктө сактап, жалгыз жаратуучуга жалбара турган болсо, ал эч бир эмеси жок. Бул теңирчилер жөнүндө сөз айтканым, мына бир топ күндөн бери менин кесиптешим Олжобай Шакир ошо сиз жөнүндө бир коомчулукка бир жагымсыз нерсени таратып, ошол жөнүндө айтып жатат. Бул жерде мен ойлойм, эгер колунан келип жакшы үй салып, өзүнө жеке жашоосуна жакшы жашоо курса, бул эч кандай бир динге каршы же болбосо бир нерсеге каршылык кылуу деп айтылбайт болуш керек. Бирок ага карабастан ошол жердеги жазылган комментарийлерде сиз жөнүндө бирөө жазып атат. Бул Абдушукур Нарматов деген салафитизмге бирдикте ошолор менен чогуу иштешет, акчаны да ошол жактан алат дейт. Жана Казакстандагы уюм менен салафиттер менен тыгыз байланышта иштешет деп бирөө жазып атат. Мен ал кишинин жеке өзүнүн баракчасына кирип көрсөм, ал ага чейин жакшы эле диндин жолдорун, биз кантип динге баш ийишибиз керек, кантип таза мусулман болушубуз керек деген нерселерди таратып келген бир адам, жүзүн жашырган адам экен, бирок ошол учурда эле сизге ошондой бир комментарий, мүнөздөмө берип жатат да. Мен ойлойм, бул боюнча сиз сөз айтып кетишиңиз керек. Анткени бүгүн сиз тарбиялаган окуучулар бар. Уже Кыргызстанда миңдеген, миллиондогон адамдар бүгүн сиз айткан шарият менен, дин менен жашап жаткандар бар. Бул сөздү Абдушукур ажы айткан. Биз ошон үчүн таза болушубуз керек, ак эмгек менен жашашыбыз керек. Ак бир нан тапсак дагы өзүбүздүн маңдай терибиз менен таап жешибиз керек деп сизди күмүр туткандар жок эмес. Ошон үчүн мен ойлойм, коомчулукка аз-улак Үмүт айым мындай да. Айтышыңыз керек. Туура суроо бердиңиз. Динибизде, исламда 5 фарз бар. Бунял ислам аля хамс, ислам 5 нерсенин үстүнө турат. Эң негизгиси келме келтирип, жалгыз Алла. Сыйынууга, дуа кылууга, жалбарууга татыктуу жалгыз Алла бар. Алланын барлыгына билген иман келтирүү жана пайгамбардын ак пайгамбарлык. Экинчиси намаз окуу. Үчүнчүсү зекет берүү. Кур'ан-ы Керимде 70тен көп жерде акимус сала, намаз окуу, ату закат, зекетиңерди бергиле деп келет. Зекет кимге фарз? Байларга фарз. Ар бир жерде эң бир намаздардан кийин, жума намаздан кийин Аллах табарак ва таала намаз бүтүш менен мечитте отурбастан жерде таркылып, жердин чар тарабында изилдеп, рызкыңарды табып жегиле дейт. Аллах Таала бизди жараткан кезде эки бутубуз, эки колубуз, бири гана оозубуз бар. Кыймыл аракет менен ар ким өзүнүн рызкысын табып жеш керек. Мусулман эгер зекет бере турган бай болбосо, келгиле анда исламдагы 5 фарздын зекет деген бизге керек эмес. Биз намаз окуйбуз, мечитте отурабыз, орозо кармайбыз, ажыга барабыз,
Кудайдын барлыгына бирлигине, пайгамбардын пайгамбар иман келтиребиз. Зекет бизге керек эмес деп алып салалыбы? Зекет кимге фарз кылган? Аллах Таала мусулмандарга 5 фардын бирөөсү зекет. Зекет деген бай болуп. Бүгүн бай деп кимди эсептейт? 2000 долларыңыз 85 грамм алтындын баасындагы акчаңыз өзүңүздүн муктаждыгыңыздан ташкары үйдө сакталып турса бай болуп эсептелесиз. Ошонун 40-ны жылына бир жолу жетим жесирлер менен муктаждар менен бөлүш керек. Мен өзүбүздүн мечитте болсун, университетте, кайсы жерде болсо дайыма чакырып келгеним, мусулман эч качан жалкоо болбош керек. Пайгамбардын дуаларында бүгүн кээде аксакалдар, башкалар эме болсо дуа кылса, бай болгон, башка болгон, жеңил бар, оол келгин деген дуалар, пайгамбардын дуасынын бирөөсү мындай дейт. Аллахумма инни аузу бика минал жубн. Аллахым мени коркоктуктан сактагын. Вал бухл, бахылдыктан, сараңдыктан сактагын. Вал ажз, ажыздыктан, колумдан келбейт, иштей албайм деген. Вал касали, жалкоолуктан. Касал деген сөз биздин түшүктүрө ооруду айтат. Чындыгында жалкоолук бул оору. Пайгамбар дайым мени жалкоолуктан сакта деген. Пайгамбар бирөө менен көрүшөт өзүнүн заманында. Көрүшсө колдору кабар мазал болуп кетиптир. Пайгамбар айтты: "Могу колду Аллах жана пайгамбар сүйөт" дейт. Могу иштеген колду дозок кармабайт дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн үммөтүн мусулмандар дайым иштөөгө башкага чакырып келген. Өзүнүн заманында бир тилемчи келип пайгамбарга "Эчтемем жок үйүмдө. Бир гана суу ичкен көзөмдөн башка, астыбызга салган жууркандан башка эчтемебиз жок" дейт. Пайгамбар көзөсүн алып келди, сатып 10 дирхамга, 5 дирхамга балта алып берип, өз колу менен сап салып берип, барып иштегин дейт. Отун жыйнап саткын дейт. Тилемчилик Аллах Таала ар бирибизди, мусулманды, ар бир инсанды сыйлуу кылып жараткан. Biz eğer kol uzatsak jaratkanга uzatalı. Özübüzgө окшогон чийкеттен болгон бир бенденен тилемчилик кылбайлы. Ошондуктан динибиздеги эң улуу ибадаттардан бирөөсү бул амал кылуу, иштегендик. Иштегенде де пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кемтиксиз так иштерди аткаруу. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин мусулмандардын эң дагы бир эмебиз, бизге сөөмө менен көрсөтүп бизди шылдыңдай айта турган же артта калганыбыз бир себеби биз жалкоо болуп калдык. Ошондуктан мисалы мен көп айтып жүрөм, балким уккандырсыз, биздин бир коноктор келип биздин чоңдор менен жолугуп калган кезде силердин тыйыныңарды бул жерге инвестиция сап келсеңер, бул жерди жүгүртсөк, иштетсек дегенде келген конок мындай да: "Сенин желкеңдин кычышкан жерини сенин тырмагыңдан башка эч ким жакшы тырмабайт. Кыргызстан мага керекпи? Мен иштешим керек. Кыргызстанга Кыргызстандын атуулунан башка эч ким артык күйбөйт, анын келечегинде жүгүрбөйт." Андай боло турган болсо Кудайыма шүгүр, бизде кээде мен айтып коём, Кыргызстанда кээде бир көчөттү тамашалап сайып койсоң да өнүп кетет десем, чубак ажы айтат: "Семичке чагып жаткан кезде түшүп калса, ошо семичке да өнүп чыгат" дейт. Ошондой мекенде жашап жатып биз жакыр жашоого укугубуз жок. Ошондуктан динибиздеги нерсе бул жумуш кылышыбыз керек, аракет кылышыбыз керек. Диндеги 5 фардын бири. Хазрет Умар мындай дейт: "Лау канал фақр ражулан лақаталту." Эгер кембагалдык, муктаждык, жоктук адам болсо өлтүрүп салып кутулмакмын дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү кезинде 10 сахабаны бейишке киресин деп тирүү кезинде сүйүнчү берген. Алардын бардыгынын соодалары болгон. Ар биринин тижараты болгон. Өзүнө жараша дайым берешен кол. Мен айтам, мусулмандын бир сыпаты алуучу эмес, берүүчү. Пайгамбар яддул улия, жогорку кол жакшыраак, мен ядду суфла, тилемчилик кылган колдон көрө дейт. Ошондуктан эгер Аллах Таала ушундай мекенди берген болсо, мүмкүнчүлүк болсо, эмне үчүн иштебешибиз керек? Мен албетте эң каршы нерсем бир жерде отуруп алып, алма пыш оозума түштүп, анан кийин бирөөнүн эмесин, байлыгын, башкасын эсептегендик. Ошондой эле да бул жерде баса белгилей турган нерсе, эгер Үмүтайым сиз мана кабарлар кейжинде же сизге окшогон башка журналист бир жерде жарык болуп чыгайын десеңиз, бирөөдүн шамын, бирөөдүн чырагын өчүрбөй чыксаңыз деле болот. Албетте бирөөдүн чырагын өчүрүп коюп анан мен чыгайын деген бул эң туура эмес. Аракет кыл, Аллах Таала аракетиңе карата берекет берсин. Абдан жакшы жооп болду. Анан кийин сизге деген суроом бул жерде окурмандардан келген. Жана мен эмен айтып койдум. Бир сурооңузга так акырында бак. Салафизм, салафиликти окутат экен башка деген. Кудайыма шүгүр, мен Кыргызстан деген мекенде дин эркиндиги болгон, ушундай сыймыктанган бир мекенде жашап жатам. Мисалы бүгүнкү күндө Кыргызстанда дин эркиндиги керек болсо, биз ажыга барган Саудияда же болбосо башка мамлекеттерде биздегидей дин эркиндиги жок. Бардык мусулман мамлекеттеринде. Мен 17 жылдан бери телевидение аркылуу, радио аркылуу, массалык маалымат каражаттары аркылуу шариатты болгондой айтып келе жатам. Аллах Таалага касам ичип айта алам, бүгүн мага эч качан бир СМБдан, же МВДдан, же президенттик аппараттан, же өкмөт аппаратынан бирөө келип, "Абдушкур ажы, мону туура эмес, мындай айтып койгун, андай деген мага көрсөтмө болгон эмес. Басым көрсөтүлгөн эмес.
Ошондуктан эгер кээ бирлер ошондой Абдушкур ажы салафизмге окутат, башка дей турган болсо, мен Кудайыма шүгүр, мисалы азыр 17 жыл болсо, арасында бир 3-4 жыл университеттен кеттим. 10 жылдан көптөн бери Кыргызстанда динге кызмат кыла турган кадрлар даярдап келатам. Ошончо кадрлар бар. Андан кийин бизде госкомиссия по делам религии, дин комиссиясы бар. Ошол эле кезде Кудайга шүгүр тиешелүү органдар бар. Мен салафизмге үгүт насаат кыла турган болсом, эч ак эле мени эсептешип коймок. Андан кийин биринчиден негизги маселе, эгер Кыргызстандын тынчтыгына, Кыргызстандын элдеринин биримдигине, биздин өзүбүздүн ата бабабыздан бекем кармап келген үрп адаттарыбыз, салтыбыз, баалуулугубуз бар. Буларга каршы кээ бир эмелер болсо, эң биринчи андай адамдарга каршы чыгуучу адамдын бирөөсү менмин. Мен ойлоймун, мен Кудайыма шүгүр, кээ бир ошентип жөн эле көкүрөгүнө кагып, баягы калпак күндө калпак кийип койгон патриотмун дегендерден көбүрөөк мен Кыргызстанга күйгөн патриотмун. Себеп динибиз мени мекенимди сүйүүгө фарз кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадис деп келет, хуббул ватан минал иман, мекенди сүй имандан деген. Бул так хадис болгон менен ушул маанидеги хадистер өтө көп. Мен мекенимди сүйөмүн. Мисалы, балким сиз мени бүгүн тааныган жоксуз. Бүгүн ким, кайсы бир салафистеби же башка бирөө чыгып келсинчи, менин бир жерде ак топу менен же башка улуттун кийими менен чыкканды көргөн жери бар бекен? Мен керек болсо Египетте студент болуп жүргөндө Кыргызстандын желеги менен сыймыктанып, кээде ай сайын Кыргыздын калпагын кийип, мен Кыргызстанда төрөлгөнүм менен, кыргыз болгонум менен сыймыктанам. Алардын катарында Кудайыма шүгүр мусулман кыргызмын. Ал мусулманчылык менин мекенимди, элимди, жеримди сүйүүгө мага мойнума фарз кылат. Мен бирөөдөн коркуп, бирөөгө көрүп, эл көрсүн, кожо көрсүн үчүн эмес, мен Аллах Тааланын алдында ушу мекенге, ушу динге, ушул элге кызмат кылам деген эмем бар. Кудайыма шүгүр, андай туура эмес багыттарга, койнунда котур ташта бар инсандарга эч качан кошулбаймын, алар менен кол кармашпаймын. Жакшы жооп болду. Бул негизи бүгүнкү күндө эмне үчүн эл дагы кичине багыттан адашып атат, анткени бүгүнкү күндө динге жамынып алып эле башка нерселерди жасап жаткандар дагы көп. Буга күбө мен бир аялды билем, хиджабты кийип алып, дайыма эле жакшы бир өзүн бир диндин кызматкери катары көрсөткөнү менен өзүнүн бир туугандарына жана ата энесине абдан орой мамиле жасап, өз кызыкчылыгы үчүн көп нерсени жасаган. Мүмкүн ошондойлорду көрүп алып, бир аз адашып жатышкандыр. Бизге дагы бир окурмандардан келген жакшы суроо бар. Бул окурмандын ою боюнча айтат, эмне үчүн ушу Абдушкур ажы сыяктуу биздин дил билги адамдарыбыз түрмөлөргө барып сабак өтүшпөйт? Эмне үчүн ошондой мүмкүнчүлүк жок биздин мамлекетте? Мүмкүн бир кылмыш кылган адамдар ушундай адамдардын абдан жакшы акыл насааттарын окуса, мүмкүн түрмөдөн чыккандан кийин башка адам болуп чыгып, биздин коомчулук жакшы жагына тазаланмак деген оюн айтыптыр. Чындыгында эле түрмөдөн чыгып алып, кайра эле бир кылмышты жасап, кайра кеткендер абдан көп. Ушул окурмандын оюна сиздин оюңуз кандай? Туура, өтө так жакшы суроо. Бүгүнкү күндө мисалы Россия, башка мамлекеттерди карасак, расмий ошондой убактылуу кармалган жерлерде өзү поптору барып, үгүт насаатын кылган, керек болсо алардын ичинде мечиттер, башкасы бар. Кудайыма шүгүр, биз да андан алыс эмеспиз. Биздин Кыргызстан Ислам университетинде мисалы Эстебес деген агайыбыз, жана ошондой эле биздин дини башкармада үгүт насаат бөлүмдө Билал деген жигит, булар бардык, аларга Кыргызстандагы түрмөлөргө дайыма кирүүгө уруксат берилген кагаздар бар. Алар кирип, кээде бизге келип китеп алып, башка кылып кирип дайыма алар үгүт насаат кылып жүрүшөт. Кудайга шүгүр, бул бирок баягы өтө аз. Келечекте бул ишти дагы көбүрөөк мамлекет менен биргеликте, дини башкарма менен биргеликте көп ишке ашыра турган болсо, суроо берген карындашыбыз, инибиз айткан сыяктуу эле өтө жакшы пайдалуу болмок. Биздин мамлекетте бир жакшы нерсе болмок, кылмыштуулук азаймак деген да ойдобуз. Эми коомчулукту кызыктырган баягы эле сиздин жеке жашооңуз, бүгүнкү күндө үй бүлөңүз кандай, өзүңүз кандай, эмне менен алектенесиз бош убактыңызда? Ошол жөнүндө кыскача бир аз айтып кетиңиз. Кудайыма шүгүр, алхамдулилла, мен Нарматов Абдушкур Исламбек уулу, 5 кыз, 2 уулдун атасымын, 7 перзентим бар. Кудайыма шүгүр, 3 неберем бар. Мен негизинде бүгүнкү күндө Кыргызстан Ислам университетинде иш алып барып жатам. Өзүмө тиешелүү, кээ бирлер баягы бул жерде бирөөгө актануу, башка кылуу эмес, мен эсебимди жараткан Аллах Тааланын астында бере турганмын. Андан кийин кээ бирлердин мындай түшүнүгү болбош керек. Молдо дегенде же дини дайым эле бир жупуну болуп, же болбосо дайым бирөөдүн колуна карап, андай эмес. Кудайыма шүгүр, колубуздан келсе алуучу эмес, бере турган кол болушубуз керек. Мен өзүм 6 бир тууганмын, 6 уул 1 кызбыз.
Алардын экөөсү каза болуп азыр 4 уул бир кыз. Каарыган апам бар 89 жашында. Кудайыма шүгүр. Апамдын батасын алып дайыма күнүгө жок дегенде 1-2 жолу жанына барып, ошо тирүү кезинде колумдан келишинче кызматын калайын, батасын алайын дейм. Ошо жараткан Аллах табарак ва таала баарыбыздын энелерибизге узун өмүр берсин, ата энелерибизге узун өмүр берсин. Дайыма элибиз үчүн, жерибиз үчүн, динибиз үчүн дайым ак кызмат кылып жүрүүнү Аллах таала насип этсин. Маегиңизге чоң рахмат, Абдышүкүр мырза. Мына бүгүнкү күнгө чейин коомчулукка ойго салып келген бир топ суроолорго жооп алдык. Мен ойлойм, мындан ары сиз тарапка болгон суроолорго элде бир туура түшүнүк болот го деген ойдомун. Негизи могу сиздердин дагы бир жолу терең ыраазылык берем. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бендеге рахмат деп ыраазылык билдирбеген эч качан Аллах таалага ыраазылык билдире албайт дейт. Ошолордун катарында көгүлдөр экран аркылуу жана сиздердин сайттар аркылуу элибиз менен баарлашыбызга мүмкүнчүлүк берип мүмкүнчүлүк түзгөнүңөргө чоң рахмат деймин. Ошол эле кезде жаратканга жалбарып дуа кыларым, Аллах таала Кыргызстан элине биримдик берсин, жүрөктөрүнө бекем иман берсин, адал рызкы берсин, рызкыларына береке берсин. Дайым биримдикте элибиздин, жерибиздин келечеги үчүн дайым кызмат кылууду Аллах таала насип этсин. Элибизди, жерибизди, мекенибизди Аллах таала асмандан жерден келген жаман апаттардан, жаман кырсыктардан, жаман сөздөрдөн, жана ошондой эле көрө албаган көздөрдөн, арам ниеттүүлөрдөн Аллах таала алыс кылган болсун. Дайыма ынтымакта, биримдикте бололу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Маегиңизге чоң рахмат. Жакшы маек болду окшойт. Мындан кийин дагы ушул бир элдерди туура жакка тарбиялоо же болбосо өзүңүздүн жакшы пикирлериңиз менен бөлүшүү болсо, биздин студияга келип туруңуз. Ишиңизге ийгилик. Ушуну менен маанилүү маеги соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн бүткүл дүйнөлүк сууний алымдар кеңешинин мүчөсү Абдышүкүр Нарматов келип маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кезишкенче саламатта болуңуздар.